Бүгүн Каракулжада бал майрамы. Тоо балы деп аталган фестивалга өлкөнүн бардык аймактарынан балчылар келишкен. Ар бир катышуучу сапаттуу, таза балдарын көргөзмөгө коюшту. Жарманкеде бал эле эмес, балдан жасалган таттуулардын түрүн кезиктирүүгө болот. Фестивалга чогулган балчылар продукциясын сатып эле тим болбостон, бири-бири менен тажрыйба алмашып жатышты. Ал үчүн өздөрү пайдаланган жабдууларды да кошо ала келишкен. Эми бүгүнкү өтүп аткан бал фестивалынын абдан жакшы жактары болуп атат. Анткени бири-бири менен мындай обмен опыт болуп, биринин тажрыйбасы менен бири тажрыйба алмашып атат. Арылар бир сезондо 3 жолу мына ушул рамкага бал толтурушат. Аны болсо биринчисин, экинчисин балчылар тартып алат дагы, үчүнчүсү тартылбайт. Алар мына ушул арылардын кышы менен жеп чыгуучу жеми болот. Аны арылар кайра кийинки сезонго чейин ошол жем менен жашашы керек. Кыргызстандын балы дүйнөнүн 145 мамлекеттин артта калтырып, сапаты жагынан алдыда турат. Ага карабастан жергиликтүү балчылар продукциясын сырткы экспорттоого жол ачылбай келет. Ошондуктан бал өндүрүү жаатындагы көйгөйлөрдү ачыкка чыгаруу, экспортко өбөлгө түзүү максатында аталган фестиваль уюштурулган. Айрым мына бал арчылар талаптарды, сырткы базардын талаптарын жакшы билбестен туура эмес антибиотиктерди колдонуп, ошол анализден чыгып калып атат. Ошол жактан аз-маз проблема болуп атат. Тоо балы фестивали быйыл экинчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында уюштурулуп жатат. Фестиваль өтүп жаткан Каракулжа району бал өндүрүү боюнча өлкөдө алдыңкы орунда. Аймакта 150дөн ашык балчы расмий иш алып барат. Алар жылына 400 тоннадай продукция өндүрүшөт. Адина Досумбетова, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак.